Жамаат, ассаламу алейкум. 24-жыл 3 январ, мол 2 январ күнү иштедим. 14 заказ аткарып 3376 сом иштедим. Бирок бул заказдардан комиссиясы жок, сбору деген жерден 0 сом, потому что мен комиссияны өчүрүп салып иштеп атам, так как коэффициент жок, заказдар арзан. Хотя бы аткарган заказдарым без комиссия болсо, Яндекстен албайт, паркта калбайт, потому что мен өзүм таксопарктан өчүрүп салганмын, временно өзүм үчүн как водитель катары төлөбөйм, бирок как таксопарктын ээси катары комиссияны бизден таксопарктын өзүнөн кармап калат. Азыр бүгүнкү күндө таксопарк Капитал Бишкек 2%тен кошуп атабыз. 1-июлга чейин 2% менен иштейм дегендер катталсаңыздар болот. Номерлерди жазып коемун, ошол номерге байланышып катталып 2% менен 1-июлга чейин иштесеңиздер болот. Азыр болсо бисмилла деп жумушту баштайбыз. Бүгүн 3 январ. Автоунаа Kia Rio X-Line 2019 тариф комфорт. Все, жумушту баштадык. Жамаат, YouTube'га видео тартпай аткан себеби эч кандай материал жок. Таксиге чыгып иштебей атам, TikTok'ка бир аз видеолорду киргизип атам, Instagram'га такыр эле киргизбей атам. Буюрса бүгүнкү күндөн баштап 24-жыл Instagram, TikTok, YouTube'дарга бүт маалыматтарды киргизген аракет кылайын, ошондуктан азыр жумушту баштадым буюрса. Так, биринчи заказ тариф комфорт без коэффициента жалдан түшүп атат, внешний жалдан. Ушундай заказдар коэффициенти жок, арзан, ошондуктан комиссияны өчүрүп коюп иштеп атабыз буюрса. Азыр мен мол Ахунбайкадагы Народный артында самомойкага келген болчумун. Самомойка жабык экен. Все, буюрса баштадык жумушту. Көп убакыттан бери Бишкек шаарын көрбөгөндөр үчүн бул Ахунбаева көчө, бул детская больница. Бул алдында Тыналиева уже жалдын көчөсү. Бир аз көчөлөрдү тартып коеюн сиздер үчүн. Бишкекте алыс жерде жүрүп сагынгандар аябай көп. Ошондуктан бир аз көчөнү да тартып коеюн. Бұл уже жал артист и так далее. Ал дворға киришибиз керек экен, ал домдорго. 3 жылдан бери кирелик болчумун. Так, бисмилла кетти. Заказдар 2 адрес экен, Дордой плазага барат экен, акыркысы оплата картой дейт. Так, охранник киргизбеди, ошондуктан SMS жазып коебуз, охрана киргизбеди деп. Эми күтө турабыз. 338 сом болду. Общий 11 минут ожидания. На месте 4-3, в пути 7-5. Нижний жалдан Дордой плазага. Гоголя көчөсү. Одна сторонка болуп калды уже. Көрүңүздөр, билсеңиздер керек. Все, дальше заказ күтөбүз эми. Заказдар аябай мында күттүрүп берип атат. Цепочка заказов аз. 10-15 минуттан күтүп калып атабыз заказдарды. Жамаат, анан өзүм жалгыз жүргөндө мындай терезелерин тердебей эле, пассажирлер чыкканда эле терезелерин тердеп кетип атат. Могул ичинен деле эмес, сыртынан воздух алып атат. Же салонный фильтрим толуп калган, же пассажирлер аябай эле жаңы жылга карата ичкендер чыгып атабы только так. Эмне себептен мындай тердеп кетип атат? Экөөнүн бирөөсү эле го дейм. Салонный фильтр либо пассажирлер пьяный, да? Уже 10 минута болду, заказ күтүп отурабыз. Пока заказдардын темасы ушундай. Ар бир заказ аткаргандан кийин 10-15 минут күтмөй. Уже көп убакыттан бери заказ жок, экономду күйгүзгөнү желание жок. Экономду күйгүзсөң, сразу рейтингдер түшүп кетет. Азыр менде рейтинг 5, активность 100. Экономду күйгүзсөң, сразу рейтингдер түшүп кетет. Ошондуктан экономду күйгүзбөй эле, смысла нету. Анықтан лучше кечинде жумушка чыккан жакшы, түштөн кийин точнее. Все, наконец-то заказ алдык. Мол Орозбекова көчө, линейный кесилишинде. Түгүлүп баягыдан. Без коэффициента, тариф комфорт, коэффициент деген нерсе жок. Без коэффициент, короткий заказ 2-2. Километр 7 минутта көргөзүп атат. Ашып барса 100 канча сом эле чыгат, 150 сомго жетип жетпеген эле акча. Тоже оплата картой.
ровно 6 минутада келдик, 123 сом. Оплата картой. Все, дальше заказ күтөбүз, 15-20 минуттай. Заказ күттүрбөй эле келди, сразу драм театрдан. Все, поехали. Все, драм театрдан түштү. Так, адреси по указанию кетебиз. Бул жерде минивенге да толтура киши отурду. Менин пассажирлерим тегилер окшойт, келип аткан. Гостиницадан бир жерден чыгышты окшойт. Так, 130 сомдук заказ, 150 сом беришти. Биздачы типа 20 сом чаевые. Короткий заказ. Бирок аябай начар районго келип калдык. Жолдор аябай начар. Все, кеттик буюрса. ЖД вокзалга келип парковка токтодук, центр Плованын. Эмнеге бизде постоянно только аэропорттун заказдарын күтөбүз, самолеттер конушун. Бирок бизде деле могу вокзалыбыз бар да. Азыр вокзалда толтура киши турат. Москвада мисалы вокзалда поезддардын рейстерин да карап, коэффициент көп дегендей ошондой темалар болот. Бизде эмнегедир вокзалыбыз аябай эле слабый. Азыр толтура бир 20 киши турат. Бирок орустар турат. Кайсы жактан келишти билбедим. Заказ беришпей экен эми ошолор. 4-нчү заказ түштүк Панфилова көчөсүнөн, могул линейная көчөсү. Билбегендерге айтып коеюн, бул жактан жаңы жол ачылган. Ушинтип эле линейный менен баратканда, бул жактан сол тарап менен Панфиловага чыгып кете турган. Дальше уже Лагунякага чейин деле чыгып кетсеңер болот. Все, бул Орозбекова көчөсү. Так, Орозбековадан мынтип до конца айдап Панфиловага чыгып кетсе болот. Мурун бул жол жок болчу. Быйыл эле 23-жылы ачылды. Все, Панфиловадан заказ алганбыз буюрса. Жокору эмеге Лагунякага чыгып кеткен болбой калат экен. Лагунякага бир аз жогорудан чыгыш керек. Заказ Абаяга барат экенбиз. Абаева Медерова ориентир. Тоже короткий эле заказ, 2-1 километр 8 минута. Тоже 150 сомго чейин жетпеген эле акча болот. Оплата наличными. 131 сом чыкты. 150 сом берип түшүп кетишти пассажирлер. Линиядан уже чыгып койдум. Азыр лучше самомойкага барып, машина жууп дегендей. Кайра кечинде буюрса, түштөн кийин уже жумушка чыгабыз, болбосо болбойт. 130 сом, 120 сом заказдарды ташыган. Хотя бы 253 сом заказдар болсо кечеги күндөй. Так, все, кеттик. Мойкага келдик, машинаны жуудук. Молфит айдаган. Баткендик инүүбүз болот экен. Бүгүн машинаны тапшырып атам, 1000 сомдон аренда дейт, бирок пока временно 800 сомдон кылып бердим, ал заказдар жокко байланыш дейт. Ошондой болсо да эме кыла албайт экен, аренда чыгара албайт экен. Ошондой арендада жүргөндө жумуш бар убакта деле кыйын. Санаталар бүт таксистер турат. Негизи аренда аябай эле кыйын. Өзүм аренда берем, бирок по-любому кыйын экенин билем да. Заказ аткардым, экөөсү наличный, экөөсү безналичный. Болгон 300 сом акчаны кармап келип атам. Азыр колумда турган акча калганы уже приложение түшкөн да. 130 сомго кофе ичтим, 70 сомго эметтим. Мойка кылдым, ошондо 200 сомго кеткен болсо, 100 сомго калып атат. Бензинди да актаганым жок. Бензинде 100 сом, 200-300 сом бензин кетти окшойт. Ушундай, короче. Ушинтип Азровскка келдим. Бул биздин офис, Анарбека Бакаева, 118 экинчи кабат. Бул жерден эшиктен чыгып кете бересиздер. Экинчи кабатта биздин офис 24 саат иштейт.